Саламатсыздарбы? Азыр биз мына Kiwi кошелекке акча төлөштү үйрөнөбүз. Мына могу жерде Kiwi кошелекке келдик. Анча-мынчада мына Optima кошелегин иштетип албасаңыз, Kiwi'ники иштетсеңиз болот. Kiwi'ники бир аз кичинерээк суммаларга ыңгайлуу болот. Кичинерээк суммага себеби 1% алат услугасы, кызматы. Ал эми Optima'ныкы билесиз, 2000ге чейин 5 сом, 2000ден жогору болсо 10 сом алат. Kiwi'ники мына 1% алат экен да, ошондо 1000 сомдон төмөн болсо боло берет. 1000 сомдон жогору болсо көп болуп кетет. Эми мына жерде издөө деген бар экен, издөөдү басат экенбиз. Сен айта бер бул жерде. Издөөнү баскандан кийин биз фабирлик деп жазабыз. Бизде фа дегенде эле фабирлик чыгат. Фабирлик деп тандайбыз. Андан кийин регистрационный номер беребиз. 700 центти. Бул жерде цифрадан адашпашыңыз керек, адашып калсаңыз башка бирөөнүн счетуна түшүп калышы мүмкүн. Бирок аты чыгат экен, мына текшерип алсак болот экен. Турдубекова Фатима деп чыкты. Эми алганын басат экенбиз. Az чек беребиз же бербейбиз деп турат, бирок азыр чек чыгат бирок. Мына бул жерде кызматы 0,25 сом деп турат, бирок бул андай эмес, комиссиясы 1%. 0,25 бул жөн эле реклама, иши кылса туура эмес да. Накталай төлөм боло эмес дейт, мына салып атабыз. Эгерде купюраны анча албай кыйнаса, тескерисин салып көрөсүз. Ошондо деле ар кандай кылып салсаңыз кыйнабаса башкасын саласыз, кассага барып алмаштырып алып саласыз калганын. Анан сиз да эмесиңизде болсун, эгерде терминал билесиз кыйын бербейт, ошон үчүн 20 сомдук даяр алып келишиңиз керек. Сдача да бербейт. Ошон үчүн төлөм жасап бүттүк. Ашыгыз сиз мына төлөм бастык. Мына чек чыкты, алып алабыз. Чекти унутпайбыз. Чек сактайбыз. Мына чекте бизде счетто резкость чогултат азыр. Чекте мына бизде принято 2500 сом деп турат, комиссия 25 сом болуп турат. Кымбат болуп кетти, көрдүңүзбү? 2000 болгон үчүн. Кичинерээк суммага боло берет. Айла жок болсо эми ушулдан төлөйсүз. Так, чекте бизде ошол номер болот. Байланса боло турган. Ошол байланышып кийин проблема болсо ошол телефон боюнча байланышып чечсе болот, кандай бир проблемалар болсо. Ашыкча сумма сиздин счетуңузда кала берет. Ошон үчүн мен сдача бербей кантем деп коркпоңуз. Сиздин счетуңузда остаток болуп кала берет, кийинкиде кошулуп кете берет, кийин салганыңызда.